Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз адаттагыдай эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбооруна сар эсеп салабыз. Өткөн программабызда 1ден баштап 5-чиге чейинки беренелерде камтылган пункттарга түшүндүрмө бергенбиз. Бүгүн биз 6-дан 10-чу беренеге чейинки пункттардагы өзгөчөлүктөр, мыйзамдардагы жаңычылдыктар туурасында айтып беребиз. Алтынчы берене. Биринчи пункту. Ушул Конституция жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түз колдонулат. Экинчи пункт. Конституциянын негизинде конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктар, актылар кабыл алынат. Үчүнчү пункт. Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын курамдык бөлүмү болуп саналат. Эл аралык келишимдерди эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин колдонуу тартиби жана шарттары мыйзам менен аныкталат. Төртүнчү пункт. Мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды расмий жарыялоо алардын күчүнө кириши үчүн милдеттүү шарт болуп эсептелет. Бешинчи пункт. Милдеттерди же ордотуучу жоопкерчиликти белгилөөчү мыйзам же башка ченемдик укуктук акты өткөн мезгилге карата колдонулбайт. Ар бир берене өзүнө бири менен байланышта болуш керек. Анан бул биздин Конституцияда ар бир разделдерди жана главаларды бири-бирине байланыштырып жана өзүнүн ордун тапканга аракет кылдык да. То есть баягы бири-биринин маанисине, маңызына жараша. Анан баягы өзүнүн кандай багытта түзүлгөн бул беренелерчи мисалы. Анан ошол эң негизги ошол логикалык жактан дагы ошондой бир принциптерди биз колдондук десек болот да. Себеп дегенде мына мамлекеттик түзүлүш деген биздин ошол конституциянын долбоорунда бул негизги ошол конституциялык түзүлүшкө, мамлекеттик түзүлүшкө болгон тийиштүү маселелерди көтөрүп, ошолорду көрсөтө алдык десек болот да. Жетинчи берене. Биринчи пункт. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Элдик курултай коомдун өнүгүүсүнүн багыттары боюнча сунуш берген. Кеңешүүчү, байкоочу жыйын. Экинчи пункт. Элдик курултайды уюштуруу жана анын ишмердигинин тартиби Конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат. Бул элдик курултай деген бул азыркы учурда дегеле бул атам замандан келаткан, бирок азыркы заманга дагы зарыл болгон бул институт керек болуп атат да. Себеп дегенде бизде коомчулукта ар кандай ойлор болуп атат, жаралып атат. Мисалы, жаштар арасында десеби, ар кандай баягы муундардын арасында же болбосо баягы группаларда социалдык десек болот да. Анан эми ошол баягы элде жаралган маселелерди баягы мындай бир топтоп, иреттеп, аны жанагы жогорку бийлик органдарына жеткирүүгө ошо элдик курултайдын бир ролу чоң болот деп ойлойбуз да. Себеп дегенде мисалы биз азыркы заманда ушундай маалымат көп, аябай көп да. Анан ар тараптуу маалымат болуп атат. Коомчулук ал маалыматтын баарын эле өзүнө сиңирип алып атат, бирок аны баягы тийиштүү деңгээлде кабыл алыш, ошого мындай бир өзүнүн оюн бир туура билдириш бул оор маселе болуп атат, чын айткандачы. Кээ бирлери баягы толук кандуу маалымат менен баягы билет же билбейт дегендечи. Анан кээ бир учурларда ошон үчүн баягы бул элдик курултай бул электен өтөт да баягычы. Элдик курултай бул жерлерде баягы элдер чогулуп, анан баягы ошол маселелер чыгып атса, мисалы электен өтүү, анан эгер өтө орчундуу маселелер ошол жогорку бийликке чейин барып жетип, анан өзүнүн бир баасын алат деген ойдобуз да. Сегизинчи берене. Биринчи пункт. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын, эркиндиктерин жана кызыкчылыктарын ишке ашыруу жана коргоо үчүн саясий партиялар, кесиптик кошуундар жана башка коомдук бирикмелер түзүлүшү мүмкүн. Экинчи пункт. Саясий партиялар коомдогу ар кандай социалдык катмарлардын жана топтордун ар түрдүү саясий эркин билдирүүгө салым кошот. Үчүнчү пункт. Кыргыз Республикасында төмөнкүлөргө тыюу салынат. Биринчи. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, уюмдарда партиялык уюмдардын түзүлүшүнө жана иштешине, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызматтык иштен тышкары жүзөгө ашырган учурларын кошпогондо, партиялык ишти аткарышына. Экинчи. Аскер кызматчыларынын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана судьялардын саясий партияларга мүчө болушуна, алардын кайсы бир саясий партияларды колдоп чыгышына.
Үчүнчү, дини этностук негизде саясий партияларды түзүүгө, дини бирикмелердин саясий максаттарды көздөшүнө. Төртүнчү, жарандардын бирикмелери тарабынан аскерлешкен кошуумдардын түзүлүшүнө. Бешинчи, иш аракети конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө, улуттук коопсуздукту билдирүүгө, социалдык, расалык, улуттар аралык жана дини касташууну тутандырууга багытталган максаттарды көздөгөн саясий партиялардын, коомдук жана дини бирикмелердин, алардын өкүлчүлүктөрүнүн жана филиалдарынын иштешине. Төртүнчү пункт. Саясий партиялар, кесиптик кошуумдар жана башка коомдук бирикмелер өзүнүн финансылык жана чарбалык ишмердигинин ачыктыгын камсыз кылат. Дин тармагы бул азыркы учурда өтө бир кылдат мамиле жасаганга талап кылып атат. Азыркы учурда мисалы эч кандай тыюу жок, баягычы ар бир адам өзү тандаган динди тутуп дегенде, ошол боюнча бир өзүнүн мындай ишин жүргүзсө болот деген мааниде да. Анан мисалы ошол динге байланыштуу дин бул баягы диний уюмдар бир Кыргызстанда баягы өзүнүн кеңири жайылган дегендечи. Анан мисалы ошол эле учурда бул принциптери бар. Мисалы диний адамдар, диний уюмдар мисалы мамлекеттин ишине кийлигишпеш керек. Алар баягы өзүнүн багытында иш жүргүзүш керек деген бир бул башынан эле буга чейинки конституцияда деле болгон, эми бул деле ошол тактоо иретинде берилип атат да. Тогузунчу берене, биринчи пункт. Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Экинчи пункт. Дин жана бардык диний ырасымдар мамлекеттен ажыратылган. Үчүнчү пункт. Диний бирикмелердин, дин жана ырасымдардын кызматчыларынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Онунчу берене, биринчи пункту. Жалпыга маалымдоо каражаттарынан мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан маалыматты алуу, аларды жайылтуу жана сөз эркиндиги укугу кепилденет. Экинчи пункту. Кыргыз Республикасында цензурага жол берилбейт. Жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана өз ишин мыйзамга ылайык жүргүзөт. Үчүнчү пункту. Кыргыз Республикасында маалыматтык коопсуздук мамлекет тарабынан корголот. Төртүнчү пункту. Өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элине таанылган адеп ахлактык баалуулуктарына, аң сезимине карама каршы келген иш аракеттер мыйзам менен чектелет. Бешинчи пункту. Маалыматты алууга жана жайылтууга чектөө коюлуучу иш-чаралардын жана чектөөлөрдүн тизмеси мыйзам тарабынан белгиленет. Бул эми азыркы учурда маалымат ушул маалыматты таратуу, кабыл алуу, ошону баягы пайдалануу бул эң негизги зарыл маселе деп эсептесек болот да. Азыркы учурда мисалы чектөө болбош керек эч кандай, мисалы анан ар бир адам өзүнүн оюн билдирүүгө же болбосо жанагындай бир массалык маалымат каражаттарынын аркылуу мисалы жанагындай маалыматтарды жайылтууга эч кандай чектөө коюлбайт деген ой бар да. Ошол учурда милдеттерин да толук иш керек. Ооба, милдеттерин бул жерде мисалы туура айтасыз, мисалы бул жерде маалыматты таратууда бир өтө этият мамиле кылыш керек. Мисалы өзгөчө биздин ушул жарандарыбыз себептегенде азыр айтып атпайбызбы? Жанагындай маалымат технологиялары өнүккөнүнө байланыштуу ар бирибиз өтө этият болушубуз керек экен да. Мисалы ошол соц тармактарда маалыматтарды таратуу боюнча аларга бир баа бериш бул өтө кылдат мамилени талап кылат. Себептегенде бул коомчулукта бир кандай бир резонанс жаратып коюшу мүмкүн да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Конституциянын жаңы долбоорундагы 6, 7, 8, 9 жана 10 беренелердин мазмунуна токтолдук. Кийинки программабыздан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.